Kırgız Respublikasının güç tüzümlerinin kinolog adistleri arasında ötücü köptürdүү Мелдештин биринчилигине арналган салтанаттуу аземди ачыктап жарыялайм. 2024 жылдын бүгүнкү күндөн баштап 12 числого чейин биздин квалификацияны жоготуу жана аскер кызматчылар кайра даярдоо борборунун базасында күч структураларынын арасында кинологдордун ортосунда мелдеш өтүп жарыяланган. Азыркы учурда 4 ведомстводон кызматтыгиттер жана кинолог адистер бизге келип мелдешке даярдык көрүүдө. Мелдештин негизги максаты бул бири-бирибиз менен мамилебизди чыңдоо, ведомстволор жана министрликтердин ортосунда кинология кызматтын өнүктүрүү жана опыт менен алмашуу. Бул мелдеш 3-чү жолу өтүп атат, 1 жылда бир өтөт. Бунус 3-чү болуп эсептелип атат. 3-чүнү биз алганбыз. Жыл сайын өтөт. Мамлекеттик чегараны кайтарууда кинология кызматынын ролу абдан чоң. Кызмат иттердин жардамы абдан чоң. Наркотикалык заттарды, баңги заттарды, курал-жарак, ок-дарыларды издеп табууга, аны менен биргеликте мамлекеттик чегараны бузуп өткөн жарандарды, кылмышкерлерди изинин жыттары боюнча издеп табуу жана кармоого чоң салым кошушат. Соревнованиялар наркотикалык заттарды издөө боюнча түрдүү дисциплиналары менен бул бөлмөлөрдү издеп табуу боюнча, жеңил автоунааларды издеп табуу, жүк ташуучу автоунааларда жана кол жүктөрдү, аны менен биргеликте жалпы үйрөтүү курсун дагы текшерилет. Бул мелдеш 7-содон 12 октябрга чейин болуп өтөт. жылы аскердик чакырууга келип, андан бери 2014 жылы май айынан баштап келишим негизинде кызмат өтөп келатат чегара кызматында. Чегара кызматында кинология курсунда 6 жылдан бери кызмат көрөт. Бизде рабочий постоянно 2-ден 3 туруш керек. Мен буга чейин өзүм постоянно кызматта кармаган иттерим 3 кызмат итим болду. Бул жерде кинология курсунда көбүнчө биз окуу курсун уюштурабыз. Ошол кезде чегара кызматында заставаларында, көзөмөлдө өткөрүү пункттарынан кинолог адистери келет. Ошолорду биз кинологду дагы, итин дагы, кызматтык итин дагы тарбиялап, окутуп 3 ай курс өткөрүп жөнөтөбүз. Андай курстарды биз жылына 2 курс өткөрүп, көптөгөн иттерди окутуп жөнөтөбүз. 2 метод менен үйрөтөбүз. Биринчиден оюн отуп үйрөтөбүз биринчисинде. Андан кийин тамак берүү менен үйрөтөбүз. Буну көбүнчөсү иттерди алдамай жол менен көбүрөөк үйрөтсөк, көбүрөөк жетишкендиктерге жетишебиз. Буларга көбүнчө талап кылып, баягындай кылып үйрөтсөк, биз көп ката кетириши мүмкүн. Ошол себептен биз оюн аркылуу бул иттерди көп нерсеге үйрөтүп, послушанияга, андан кийин команда издөө сапаттарын жакшыртууга көптөгөн жетишкендиктер алып келсе болот. Бизде итке весине карап корм берилет. Корумду болсом, мисалга алсак, бул итибизди күнүнө 400 грамм положенасы бар. Ошону биз кайсы убакта берсек дагы, ошол бир күндүн ичинде 3 малга бөлүп берсек дагы боло берет. Үйрөтүү сабак учурунда дагы берсек боло берет. Кайсыл бизге ыңгайлуу шарт түзүлсө, ошого карап бериш керек. Движение. Ко мне. Рядом.
Toplu takım biz komanda almayız. Ardayım komanda verenim. Varmayız. Gördünüz de. İşte beyit takım başka takım. Komanda verelim. Hadi go. Alacağız karışa. Hey. Hadi go. Hadi go. Hey.